Мугалим бул кесиптердин сереси, мугалим бул кесиптердин төрөсү, мугалим бул сыйкырдуу бир дарактай, жаздыр кыштыр бышып турат мөмөсү. Өз өмүрүн мектеп үчүн арнаган, адал эмгек ак сөзүнөн танбаган, аруулуктун жүрөгүнө туу тутуп, акылынан тарбиялык бал тамган. Бул жерде ар бирибиздин орундуктарыбызда тамгалар катылган. Ал тамгаларды доскага иреттеп жазуу менен бүгүнкү тарбиялык ачык саатыбыздын темасын аныкталсак. Келгиле, доскага тамгаларды алып келип жазабыз. Балдар, бүгүнкү сабагыбыздын алтын эрежеси менен таанышып алсак, сабак учурунда бири-бирибиз менен байланышта болобуз. Сүйлөп жаткан адамды кунткой угабыз. Билгендерибизди башкалар менен бөлүшөбүз. Сабакта тынч отурабыз. Балдар, андай эмесе бүгүнкү темабыз эмне экен? Азаматсыңар балдар. Бүгүнкү сабактын максаты ата-эненин үй бүлөдөгү ордун, ыйыктыгын, улуулугун билесиңер. Ата-эненин үйү куттуу жай экенин түшүнөсүңөр. Ата-энени сыйлоо, урматтоого жана аларды нааразы кылбоого тарбияланасыңар. Балдар, айткылачы, деги эле алтын туурум деген сөздүн мааниси эмне? Турум дегенде кимдир бирөөнүн теги, көз каранды болгон жана сый-урматын арзый турган адамдарды деген түшүнүк пайда болот. Мисалы бул биздин ата-энебиз. Ата-энебиз бул биздин үй бүлөбүз. Ата-энебиз бул биздин алдыбызга жарык берип турган шам чырагыбыз. Азаматсың. Балдар, кана айткылачы, ата-эне жөнүндө ким макал лакаптар же болбосо учкул сөздөрдү билет? Азаматсың, жаңылай. Атаны сыйлагана бейли кылат, экини сыйлагана эли жана. Азаматсың. Айтына. Атаң экен эли бул. Дагы. Айсема. Атаң бар деген нами атаң бар деген. Кана тиле алды? Айта койчу. Атаң карыз калсырган терсе томобой. Азаматсың. Кана жибек. Тура кой. Ата-энебиз биздин байлыгыбыз. Кубаныч, ата-эне деген бул ким эле? Азаматсың. Балдар, мына ошентип биз ата-энелер жөнүндө макал лакаптарды, учкул сөздөрдү айтып алдык. Баарыңар экрандарды жандырсаңар, бул жерде силердин алтын тууруңар, байлыгыңар болгон адамдын сүрөтүн көрөсүңөр. Баарыңарды экранды жандырууну сурайм. Көрдүңөрбү балдар? Бул экрандан кимдер чыкты? Ата-энебиз. Демек, ата-энебиз бул биздин уябыз. Балдар, анда эмесе баарыңардын көңүлүңөрдү видео тасмага бурамын. Ата, балыбыздан акча бериңизчи. Мына балам, алабай. Ата, пульт бар машина сатып бериңизчи. Жарайт, балам, сенин көңүлүң оорубасын. Ак берем. Ата, жана туфлуга акча бериңизчи. Муну шешип коптур. Мейли, балам, мына. Бүгүн досторумдун туулган күнү элек алган акча бериңизчи. Ата, ийиңге катышатам, ата. Ада акча бериңиз. Макул. Алло, ассаламу алейкум ата. Амалсызбы? Окуумдун контрагын төлөш керек эле. Ошол эртең акча салып жүрөсүзбү? Ата, досторум жакшы кийимдерди кийип жүрсө, базарга барып кийим алсам деген. Ошого бир аз акча салып жүрөсүзбү? Макул. Алло.
Alo. Oğlum. Үйдің çatırынан su ötüp жатады. Kışqa çeyін оңдап қойсақ деген елем. Егер мүмкіншілігім болса, biraz ақша керек болып жатады. Азыр емес ата. Өзүнүн иштерим жүрүшпөй жатканда сиз да кычайсыз да. Анан небелеңиздин жеке тойунду өткөрүшүм керек эле. Алло, ата тезирээк сүйлөсөңүз, убактым жок эле. Балам. Балам. Oğlum benim mayıt өлүп kaldı. Hala yesem жақсы болмақ. Ата, жақында эле базарлык кылганда алып бербедиңиздер. Бир нерсе кылдыңыздар эми. Акчанын баарын оборотко салып жиберсин эле. Алло, ата, болуп жатарсыз. Oğlum, apamdın almaca izleyen çatıdır. Özün bilirsin. Apamdın böktüm bir yoluk жақсы bilsin. Men en olsa öşürük çalmaya kaldım. Ата, кышында алган канча сом тураарын билесизби өзү? Акчам жок. Өзүм ыңгай болчу балам жеткизип атам. Tırnaktan dizmesin. Yazıp gitti. Darlanmasam bolboydu ki. Апа, деги менден башка эмне балаңыз жокпу? Байкеме, эжиме деле айтпайсызбы? Alo. Алло. Alo. Oğlum. Biri gelip geçsin. Yaxşı oldu. Эмнеге? Эки кырсыздык бата. Же дагы акча керек. Apamdın cenazesine ola. Apamdın cenazesine ola. Biz bu video arkылуу эмнени көрсөтөйт элек? Учурда силер ата-энеңерди канчалык деңгээлде сыйлайсыңар? Деги эле ата-энең алтын туурум деген нерсенин маанисин мен сиздерге жеткирип берүүнү кааладым эле. Карап туруп, атам менен апамды түшүнбөкмүн, көптөгөн катамды канчалаган мүнөзүмдү көрсөтүп, кыйнаптырмын, аябапмын аларды. Балдар, билесиңерби, мен бул ачык саатты өтүшүмдөн максат силердин ата-энеңерге болгон сүйүүсүн артышын ушунчалык каалар элем. Жана бул ачык саатты өтөрдөн алдын мен ата-энелерден сурандым, балаңыз үчүн жүрөктөн чыккан жакшы сөзүңүз же акыл насаатыңыз болсо жазып берсеңиз деп суранган элем. Бул жерге келсеңер балдар, көбүчкөндөгү силердин аттарыңар жазылып турат. Ошол көбүчкөндөгү каттарды алабыз. Келиңиздер. Ар ким өзүнүн аты жазылган көбүчкөнү алсын. Балалыкты ойноп күлүп эсирдим, баркын билбей канча ката кетирдим, кадырыңа жете албасам өмүрдө. О атаке, о апаке кечиргин. Ата менен адамзаттын жакшысы, башымдагы конуп турган ак кушу, бекем болсун ден соолугуң ата-энем, берекелүү бейишимдин ачкычы. Мынакей балдар, биз көгүчкөн алып келген каттарды окуу менен ата-энебизге болгон сүйүүбүздү дагы да арттыра алдык десем жаңылышпаймын. Балдар, силер ушул жерде ата-энеңер жазган катыңарды
кызыңарды окуп берүүңүздөрдү суранам. Калгуучулар болсо ким окуп бере алат? Жүрегим, айым күнүм берекем. Сенин жанынан да көрөм кызым. Мен жалгыз сыраганда бул катты окуп кое алдым. Жүрегим мен сен өтө акылдуу кызсың. Сен ката кетиресиң, кемчилигиң болобу, эч нерсеге карабастан алдыга умтулуп, ойлогон ой максатыңа жет. Биз сага ишенебиз кызым. Дүйнөдөгү эң назик, эң сулуу кызсың. Ооба сени менен көп убакыт өткөрө албадым да. Себеби бар. Сагынып жатасың билем, бирок кызым мен бүгүнкү аракет сен эртеңки келечегиң. Сен татыктуу билим алышың, өзүң каалаган кесиптин ээси болушуңа кичине болсо да салым болору. Сен менин Аллахтын берген белегиңсиң. Жашоомдун эң маанилүү маңыздуусуң кызым. Сен төлөгөн күнү бактыңа багып кошулган. Кызым бир эле нерсе айтам. Кызым, жарыгым, балдай тартуудан эгим, жашоого келгениң үчүн рахмат. Сени жарык дүнүйгө келген күнүң биз үчүн аябай кубанганбыз. Жаныңыз алкап жатып да бакыт тартуулайсың. Сенен мектеп ийгиликтүү бүтүп жакшы окуу жайга таштасың. Сен менен сыныптан. Балам, бүгін қандай мен сені қандай жақсы көргенімді жүзімді саңа жаздым. Сен менің ұлдарымның ең күшті баламсың. Мен сені ұлдан жақсы көремін. Мына сен чоң жігіт, мықты жігіт болып қалдың. Тоқтар және көз. Өмірімде береке қызыма қолды өсті иманға келечек екен. Мен қызым үшін сыйлықтарым. Мынакей балдар, көгүчкөн алып келген кат аркылуу биздин ата-энебиздин каттарын баарыбыз окуп алдык. Анда эмесе, жалпыңыздардын компьютерлерди колдоносуздар, ал жердеги WhatsApp приложениясына кирип, ата-энебизге болгон жылуу сөздөрдү, жагымдуу сөздөрдү арнап койсок. Араңардан кимдир бирөө азыркы учурда ата-энесине чалып, ата-энесин канчалык деңгээлде жакшы көрөрүн айта алчу окуучулар барбы? Ким айтат? Мен. Жибек, азаматсың. Апабызга же атабызга видео музык менен чалып, ыраазычылык сөздөрүбүздү айтабыз. Assalamu alaikum apаңыз. Апа хатыңызды алдым. Мен сізді жакшы көрөм апа. Кандайсың? Катыңызды алдым. Мен да сізді жакшы көрөм. Ömrünüz uzun olsun. Açık saatımızda ata-enenин кадыр бардыгын, аларды урматтоо керек экендигин түшүнүп жеттик. Менин оюмча, бул сабагым максатына жетти деп ойлойм. Балдар, силерге үйгө тапшырма. Үйгө баргандан кийин ар бириңерден суранат элем. Ата-энебизди кучагыбызга бекем кысып, алардын канчалык деңгээлде жакшы көрөрүбүздү жана аларга болгон сый урматыбыз жогору экенин көрсөткүлөрүм. Мен силерге ишенем. Силер келечекте ата-энесинин ак сүтүн актаган кыргыздын чыгаан уул кыздары болосуңар. Мына ошентип бүгүнкү биздин тарбиялык ачык саатыбыз аягына келип жетти. Анда эмесе саламатта калгыла балдар.